Саламатсыздар, урматтуу Бала Сагын ТВ каналынын көрүүчүлөрү. 8 декабрь телевидение жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата Жусуп Бала Сагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде журналистика жана коммуникация институтунда майрамдык салтанат уюштурулууда. Бул жерге келген болочок жаш журналисттер үчүн бүгүн өзгөчө күн. Кененирээк алдыдагы мүнөттөрдү баяндап беребиз. Аталган окуу жайда таланттуу студенттердин кино тармагына биринчи кадамдарын таштап жаткан учурлар болуп, жана кайнар булак берүүсүн эфирге чыгарып, талыкпай эмгек кылган студенттерге Улуттук телерадио берүү корпорациясы тарабынан эфирге студенттик жашоого арналган мыкты контент даярдап бергендиги үчүн ыраазычылык каттарды тапшыруу аземи болду. Жаңы багытта, жаңы дем менен иштеп аткан ушул сиздердин институт менен башынан эле кызматташа экендигибизди жакшы билесиздер. Улуттук телерадио корпорациянын калыптануу тарыхындагы өзгөчө орду бар факультет, сиздердин окуу жайдын базасындагы окуп чыккан кадрлардын негизги бөлүгү ушул бизде иштегендигибизди жакшы билебиз. Азыр дагы ошол аттуу баштуу алдыга ат салдырбаган, бизге устат болгон мыкты теле радио журналисттердин катары ушул университеттин, ушул окуу жайдын базасынан чыгып, бүгүн дагы ушул кыргыз теле радио журналистикасынын байыткан, өнүктүргөн жана бүгүнкүсүн алдыга сүрөгөн биздин кесиптештер болуп жүргөндүгү бизди кубантат. Кино жана телевидение искусствосун утурлай жакында эле Россия Федерациясы менен биргеликте журналистика жана коммуникация институтунун уюштуруусунда болуп өткөн «Миру мир» студенттердин эл аралык кинофестивалинин алкагында теле берүүнүн көрүнүктүү өкүлү режиссер Жанузак Молдобаевдин элесине арналган жыл сайын өтүүчү сынактын сыйлоо аземи болуп өттү. Жанузак Молдобаев атындагы кинофестиваль быйыл 6-чы ирет уюштурулуп, ага Кыргыз-Түрк Манас университетинен, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен, Бүбүсараби Ишеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинен жана Жусуп Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен студенттер катышты. Иш-чаранын соңунда кинофестивалды өткөрүү эстафетасы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине расмий түрдө өткөрүлдү. Бул салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө журналистика жана коммуникация институтунун телевидение багытынын 2-чи курсунун студенттери да өздөрүнүн издерин калтырышты. Мыкты көркөм тасма наамын сүйүү жарыгы аттуу тасмасы менен жеңишип, биринчи жолу чоң аудиторияга тасманын премьерасын өткөрүштү.